Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу 70 чукул мүмкүнчүлүгү чектелген өспүрүмдөргө майрамдык шаң тартууланып, белектер ыйгарылды. Иш-чара Элет көйгөйү коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган. Ошондой эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да көңүл кош калбай наристелерге куттук айтып чыгышты. Салтанаттуу майрамыбыздын сыйлуу коноктору жана ушул балапандардан келген биздин таманасы бийишчи болгон сүйүктүү апаларыбыз. Борбор каланын Ленин районунун аймагындагы аярлуу катмардын өспүрүмдөрү жаңы жылдык бийликтер менен куттукталды. Иш-чара аз да болсо аларга көңүл бөлүп, маанай тартуулоого багытталып, жеке үй бүлө менен коомдук бирикмелер тарабынан биргеликте уюштурулган. Элибиздин аяр катмарына бир жакшынакай маанай тартуулап коелу деп, майрамдык маанай тартуулап коюунун максатында жөрөлгөн уюштуруп отурабыз. Буйруса мына бардыгы келип беришти. Аябай сонун жакшы маанайда отурушат. Биздин ушундай жакшынакай маанай, майрамдык маанай тартуулоо ар бир адамзаттын, ушул ар бир пенденин мусулмандык жана адамдык, моралдык милдетибиз деп эсептейт элем да. Ошондуктан ушундай жөрөлгөлөр шаарыбызда, өлкөбүздө көп болсун. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жана ошондой элибиздин аяр катмарына көбүрөөк көңүл бурулсун демекчимин. Иш-чарага балдарды куттуктоо үчүн Бишкек шаардык мэриясынын социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы жана Ленин районунун акими катышты. Куттуктайм. Аман сен болуңуздар, ден соолукта болуп, ушул жаңы жылыбызда келатат. Барлык тынччылыктар болсун, көбөйгүлү кемейгүлү. Бүгүнкү күндө азыркы иш-чараны Элет көйгөйү коомдук бирикмеси Ленин району боюнча ушул баягы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды чогултуп, ушундай бир жаңы жылдын алысында бир жакшы маанай тартуулап атышат. Бүгүнкү күндө 50 бала чакырылган, 70-50дөй бала болуп атат. Баягы санитардык нормаларды кармашып, 50дөй балага бүгүн чай беришип, мондой бир жаңы жылдык жакшы маанай тартуулап атышат. Мындай кайрымдуулук иш-чараны Элет көйгөйү коомдук бирикмеси жыл сайын дем өрчү таап 5 жылдан бери уюштуруп келет. Аталган коомдук бирикме мамлекеттик мекемелер менен биргеликте калктын кызыкчылыгына арналган долбоорлорду ишке ашырууда. Мероприятиялар негизи болуш керек. Не себептен? Ата менен энени жана баланы бирдикте алып жүрсө абдан сонун болот да. Анткени деген өзгөчө балдарды тарбиялаш, ошону чоңойтуш, анын азап тозоон көтөрүш бул Алла Тааламдын берген сыноосу. Энени дагы, атаны дагы ошо ойлонуш керек да, ошо өзгөчө балдарды багып аткандан кийин. Ошол себептен бүгүн биз ата-энелерин да чакырганбыз. Чакырылган балдар апалардын коштоосуна келишкен. Белек алып, концерт көрүп, кубанычка толгон балдарынын маанайы үчүн алардын жакындары ыраазы. Бул иш-чараны биз былтыртан бери катышып калдык. Биз Нурбулак фондунан ушундай иш-чараларды уюштуруп берген баарыңарга чоң рахматты айтам. Ушу келаткан жаңы жылыбыз жакшылыктын жылдарынан болсун. Ушу балдарыбыз сүйүнүп монтоп отурабыз. Алла ыраазы болсун баарына. Сооп иштин эки түрү бар демекчи, бул ачык түрү башка колунда бар инсандарды үндөөгө максатталган. Өлкөдө колунда бар азаматтар жок эмес, бирок муктаждарга кол сунуу ар бир акчалуунун колунан келе бербейт. Ильяс Анарбай уулу, Өскүн Жороев, Нур Ньюс, Бишкек.